Көп жылдар бою бир келишимге келе албаган Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттеринин чек араларынын маселелерине чек коюлду. Бүгүн Кыргызстандын УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын коопсуздук кызматынын жетекчиси Саймумен Ятимовдор Бишкектеги Аларча резиденциясында кезектеги жолугушуусун өткөрүштү. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки мамлекеттин коопсуздук кызматынын жетекчилеринин келишими менен чек ара маселелери чечилгени кабарланды жана делимитация жана демаркация үчүн келишимге кол коюлду. События, о котором все время говорили комиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Республикой Таджикистан и Кыргызстан, совершилось. Выполняя воли глав наших государств, многоуважаемого президента Республики Таджикистан, уважаемого Имашевича Рахмона и многоуважаемого президента Киргизской Республики Садира Нургужевича Жапарова, после долгой, трудной, но все-таки эффективной работы подготовлены и парафированы соглашения по водно-энергетическим и дорожно-транспортным инфраструктурам. Самый важнейший исторический документ, который парафирован сегодня, является договор о делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. В данном очень сложной работе, которые они прошли под непосредственным руководством глав наших государств, наконец, эти документы логически пришли к завершению. Эти важнейшие правовые документы представлены высшим руководством наших государств на рассмотрение и подписание. В случае их реализации будет поставлен конец столетний спор между двумя братскими республиками, касающийся проблем государственной границы. И эти исторические документы, после их подписания главами наших государств, будут служить историческим чаянием наших народов. Они будут служить интересам политических, экономических, социальных, культурных и иных интересов наших народов, в интересах их развития, процветания. Спасибо большое. Уважаемые друзья, уважаемые журналисты, сегодня для нас, для жителей двух стран, для граждан двух стран, Кыргызстана и Таджикистана, особенный день, исторический день. Мы сегодня подписали протокол, окончательный протокол о делимитации границы между нашими странами, Кыргызстаном и Таджикистаном. Как выше отметил уважаемый Саймун Сатарович, о том, что нами были подготовлены несколько документов для подписания дальнейших для руководителей. Это первый договор о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Второй – это соглашение между нашими правительствами по объектам, энергообъектам и энергоресурсам, то есть объектам водных ресурсов. Это третье соглашение, это соглашение о использовании дорог, перекрестных дорог и строительства новых дорог. Таким образом, мы сегодня окончательно завершили согласование. И сегодня наша комиссия, Государственная комиссия по делимитации и демаркации официально объявляет тем, что мы полностью по всей протяженности наших границ согласовали.
Я в этой работе благодарю всех членов нашей комиссии обоих государств. И особенно я хотел бы поблагодарить уважаемого Саима Сатаровича за то, что он действительно оказал очень большое содействие совместно с нашими группами данную работу завершили. Спасибо. Спасибо. Эскерте кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Буга чейин эки өлкөнүн чек аралары тактала электигине байланыштуу тынымсыз черт чатактар орун алып келген. Келишим ишке ашса, эки боордош республиканын чек ара маселесине байланыштуу 100 жылдан бери уланып келе жаткан талашка чек коюлат. Мурзада Сыдыкова, Майрымбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Тажикстандын УКМК жетекчиси Саймумин Ятимов менен 10 сааттан ашык сүйлөшүү жүргүзүп, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы узундугу 972 чакырым болгон чек ара маселесин чечип, жыйынтыктоочу протоколго кол койду. Уважаемые друзья, уважаемые журналисты, сегодня для нас, для жителей двух стран, Биз буга чейин тажик кесиптештер менен биргеликте бир катар документтерди даярдаганбыз. Биринчи макулдашуу бул Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө. Экинчиси энергетикалык жана суу ресурстарынын объекттери жөнүндө макулдашуу. Бүгүнкү кол коюлган документ чек арадагы жолдорду пайдаланууну жана жаңы жолдорду салууну камтыйт. Муну менен биз мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия бүгүн расмий түрдө Тажикстан менен болгон мамлекеттик чек араны толугу менен макулдаштык деп билдирем. Мен бул иштерди жүргүзгөндүгү үчүн эки өлкөнүн тең комиссия мүчөлөрүнө ыраазычылыгымды айтам. После долгой Келишим ишке ашканда эки боордош республиканын чек ара маселесине байланыштуу 100 жылдан бери уланып келе жаткан талашка чекит коюлат деп ишенимдүү айта алам. Бүгүнкү күндө келишилген эң маанилүү тарыхый документ эки өлкө ортосундагы мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо жөнүндөгү келишим. Бул күндү эки тарап тең көп жылдар бою күткөн. Татаал иш көптөгөн ар тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен логикалык жыйынтыкка жетти десем болот. Бул тарыхый документтер биздин элдерибиздин кызыкчылыктарына кызмат кылат. Өлкө эгемендик алгандан бери Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча ар бир бийлик учурунда маселе көтөрүлүп, ал тургай пикир келишпестиктер менен аяктап келген. Камчыбек Ташиев 4 жылдан бери эки тараптын аймагында да көптөгөн жолугушууларды өткөрүп, жумушчу топтор тынымсыз иштеп, бүгүнкү жыйынтыкка келди. Соңку маалыматты укканда узак убакыт бою талаш тартыштарды чечүүгө салымын кошкон жумушчу топтун өкүлдөрү бири-бирин жылуу маанайда куттукташып, эки элдин достугуна, ынтымагына ийгиликтерди каалады. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.